Саламатсыздар, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. АКШ ислам мамлекетинин байектерине каршы күрөшүү үчүн коалиция чогултууда. Сауд Арабиясы менен сүйлөшүүлөр бүткөн соң АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри мындагы Египет, Иордания, Ливан жана башка 6 өлкөнүн мамлекет башчылары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Бул иш өтө кыйынга турат, себеби ар кайсы мамлекеттин көздөгөнү ар башка, ошондой эле ар кандай деңгээлдеги кыйынчылыктарга туш болуусу күтүлүүдө. Мындай коалицияны сактап туруу оңой эмес, деди аналитик Том Сандерсон. Ислам мамлекетинин аскерлери көптөгөн жерлерди басып алууга жетишишкен. Американын борбордук чалгындоо кызматы билдиргендей, алардын саны 2 эсеге көбөйүп 30 миң адамга жеткен. Улуттук аң сезим, жеке парламент, өнүккөн туризм, Шотландияда мунун баары бар жана толугу менен көз карандысыз өлкө болууга мүмкүн. Бирок Англиянын карамагынан чыгып аталган өлкө бай өлкөлөрдүн катарын мурдагыдай толуктап тура алабы деген суроо туулат. Себеби көптөгөн триллиондорду түзгөн Улуу Британиянын бюджетинде Шотландиянын кичинекей гана экономикасы кыйроого учурашы толук ыктымал. Мындан сырткары Шотландиянын валютасы 1695-жылдан бери бар экендигине карабай, ушул күнгө чейин фунт колдонуп келишкен. Эгемендүүлүктү жактагандардын лидери Алекс Салмонд Лондондон бөлүнгөндөн кийин да валюта фунт бойдон калмакчы деп айтууда. Мындан сырткары Шотландия өзүнө тиешелүү Түндүк деңиздеги нефть иштетүүчү ишканасын жана Британиянын резервинде турган 9,84 миллиард еврого бааланган алтынын талап кылууга акысы бар. Тажикстандын борбору Душанбеде Шанхай кызматташтык уюмунун саммити башталды. Учурда уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери жабык эшик артында күн тартипти талкуулап жатышат. Саммиттин күн тартибине аймактык жана дүйнөдөгү саясий абал, Украина кризиси боюнча маселе киргени белгилүү болгон. Бул жолку саммит кызматташуу, биргелешип өнүгүү, гүлдөө деген ураанын астында уюштурулууда. Ага Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан, Ооганстан, Казакстан, Кытай, Монголия, Түркмөнстан жана Иран Республикасынын президенттери, Пакистандын премьер-министри катышып жатат. Ошондой эле 7 эл аралык уюмдун жетекчилери келген. Саммит алкагында Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугуп, чек ара көйгөйүнүн талкуулары да күтүлүүдө. Доминикананын борборунун үстүнөн учуп бара жаткан америкалык жеке учак жоголду. Өлкөнүн жарандык авиациясын башкаруу иштери менен алектенген уюмдун айтуусу боюнча, 2 моторлуу Хокер Сидли учагы шаршемби күнү Доминикананын эл аралык аэропортунан учуп кетип, бир нече убакыттан кийин диспетчерлер менен байланыш үзүлүп калган. Борт Санта-Домингодон Пунта Кана курорттук шаарына бет алган болчу. Кээ бир такталбаган маалыматка таянсак, издөө иштери бейшемби күнү башталган. Учакта 16 киши бар болгондугу айтылууда. Учак Делавер штатындагы авиакомпанияга катталганы такталды. Россияда Эстониянын полиция кызматкери Эстон Кохверге шпион делип айыпталууда. Мындай айып менен Кохвер 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Айыпталуучунун жактоочулары сот отурумун кайра өткөрүүнү сурап жатышат. Кохвер 5 сентябрда Псков областында чалгындоо операциясы учурунда кармалган. Бул жөнүндө Россиянын федералдык коопсуздук кызматы массалык маалымат каражаттарына кабарлаган. Текшерүү учурунда айыптоочунун жанынан ок атуучу курал жана 5000 евро накталай акча, атайын жашыруун үн жазуучу техника табылган. Кохвер белгисиз адамдар тарабынан күч колдонулуп, Эстониянын аймагынан Россияга уурдалып келинген. Эстония өз кезегинде полиция кызматкерлери жөн гана өз жумушун аткарып жаткан деп айтышууда. Калифорния штатында Фресно шаарындагы үйүндө америкалык актер Ричард Килл 74 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Килл бутун сындырып алганына байланыштуу акыркы күндөрүн ооруканада өткөрдү. Бирок медициналык борбордо актердун өлүмүнүн так себебин айтыша элек. Ричард Киллдин эң эле белгилүү образдары Жаактар, Джеймс Бонд тууралуу кинотосмадагы жана башка ролдору. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар аягына жетти. Саламатта калыңыздар.